Ошол убакыттан бери оролуп келген жибекен, анан ошол убакта жазылган материалга болгон экен, ушунчалык бир топ кылымдар өткөн экен. Бети кагаз сыяктуу, артындагы мындай бир кездемеге чапталган сыяктуу бир жазылган экен. Анан көп кылым өткөн экен буга. Көп кылым өткөндүгүнө байланыштуу мында азыр мына өзүнүн акыбалы өтө жакшы. Келемиш чеген деп атабыз. Бул жерде биз жогоруда айткандай Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздан келип, ошол Фатима энебиздин жолдошу ошол Хазирет Алиден бери келип жүрүп отурган, катары менен жазылып жүрүп отурган, атадан балага өтүп келаткан ушундай толук жазуулар бар да. Бул жазуу фарси тилинде, анан фарси тилинен араб тилинде дагы арасындагы жазуулар бар. Узундугу где-то 3 метрдей болуп саналат. Айтып атышат, Осман империясынын убагында Султан Сулеймандын дагы печати бар деп. Ошол Султан Сулеймандын печати мөөрү сакталганбы, сакталган эмеспи? Биз аяк менен дагы сүйлөшүлдү. Ошол алар бир өзүнүн үлгүсүн берсе, анан бияка көрүп көрөбүз. Анан көптөгөн эми бул жалаң гана ошол мусулман өлкөлөрүндөгү мөөрлөрдө. Бул жерде ошол кездеги падышалардын 39 мөөр менен, анан биякта 40-мөөр болот да. Өтө тасталган нерсе экен.